Биздин ардагер мугалимдер бизге конокко келип атышат. Келиңиздер. Бизе келиңиз. Мында кандай турсак болот? Ошол жакта карап тойлап. Бериле жасак болот. Гинар деле төргө чыгасың го? Айтпаңыздар берсин. Игери болгондо мындай сакалды сылап коюп сүйлөмөксүң. Мурттагы болуп, Заманга жараша болуш керек да. Мен деле жооп басма салышым керек беле? Ушул нерсенин баары, ушул майрамдын баары чындыгында ошол аял заттын эмгеги экен да. Биздин келинчектердин эмгеги. Ошол орай мындай кылалы, тигиндей кылалы. Жок дегенде буга эле макул болуп койгулачы деген эми бизде да көпчүлүгү мугалим да. Мектепте мугалим анан ошонун да таасири болду. Кудайга шүгүр. Мындан 2 ай 3 ай мурун келбей калчудай болуп пландап аттык эле анан бат эле кирип келди убакыт деген ушундай экен. Учкан куш экен. Анан ушул биротоло сиздерден бат алып калуу тилектериңерди ушул биздин келинчектерге да айтып койгула. Ошо менен өздөрүнүн дагы бир булар чакырып келгилеми. Bir kança Sarmerden'in katışucusu bular. Mekteptin namısın talaşıp жүргөн ejeyler. Şuların biri ırgesesi var ile anan. Irgeseni ejeylerge ağaylarına sunalı. Muhallerin aslında da cevap söyleyeceğim. Cana egzamine gelgende. Cana bir böyle kalkanda yol takılıp kalsak dedim. Sürtünlerge nabamday. Bir Jatalbay, okucum bilim alsın der, kam gördüm alız Vasalbay.
Бияк деген Асел таанысыздар. Компаниянын орунда таза. Бияк Айдай, Нурландын келинчеги. Алинаны таанысаңыздар керек. Каркунун келинчеги. Таланттан. Махаббатты таанысыздар. Бияк болсо Майрамбек. Майрамбек. Бияк болсо Айсаевдин келиши. Айсаев десе. Мунун өзүн көрүп койушуңар керек окшойт. Баягы Майрамбек жок. Баягы ары кичинекей бала жок мына. Жок ага көтөрө албайсың. Кел бери өткүлө. Келгилем өткүлө. Раткүлөжейдин классы көрсөтөлчү биз концерт. Көрөз койду. Хат коюйм. Я, жок бар да. Телефон эмесин. Ажа катпагачы бече катпагачы. Ошондой эле табият эскерди. Атта бир балага берип, атта бир балага. Жанагы да. Эң эле чекесинде мырышы жок калды. Башка бит мырыш кетти. Кел Нурлан. Иргеседен кийин кайра кербен калбоо тилекке берелем, Апа. Калбоо тилегиңизди айтып, балдарга, келиндериңизге атаңызды берип коюп отур эле. Кел такында мындай Кел можеге отуруп. Бүгүн аягында жакшы күн болуп атат. Кечеки эле Геннадий балдар 20 жылдыгын берсе, артын карап кылчайып өзүңүн картай берет окшойсуң. Анан эми баарыбыздын аягындай сонун убак жыл мезгилин аяктап дегенде өзүбүзчө башыбыздан өткөн да, өзүңүз бир алдыда жакшы максаттарды коюп дегендей жакшы тилек менен турасыңар. Эски малдын көзүндө баарың эле сонун көрүнүп атасыңарбы көзүмө. Чындаса дагы мындай салыштырып эмететкесиң да, мисалы кийин иштеген жериңден барып көрүп, ар кандай нерсени көргөндө ушу биздин коллектив ушунчалык ынтымактуу экен деп ойлоп тургам да. Баягы бир айыл, бир тууган, куда сөөп, келин ушундай болгон үчүн аябай тынчтык, жакшы ынтымак экен. Ынтымак болгон экен деп ойлойм да. Анан эми Кудай Таалам ошону кут кылсын. Дагы деле ошондой эч качан тиги баягы ынтымак болбогон жерде жакшы үлгүдө болбойт да. Ушу коллективде жакшынакай ынтымагыңар улана берсин. Эң биринчиден баарыңарга ден соолук каалайм. Адамдын эң биринчи байлыгы ден соолук. Ден соолукта болгула, аман-эсен болгула.
көп жашагыла. Үй бүлөңөр, бала акыраңар менен дайыма жакшылыктардын үстүндө жүрүп, окуучуларыңардын жетишкендиктерине сүйүнүп, өзүңдөн өзүң толкундап бир үйгө кирип десе эле сүйүнүп калабыз, жакшы болгон турбайбы деп. Асагандай ошол ар бир жакшылыктарга сүйүнүп, аман сен болгула. Эмгегиңердин жүзүрүн көрүп, дөөлөттүү бактылуу карлыкка жетип, мугалимдик оорураак кесип, салыштыра келсең, оорураак экен баягы. Эми балдардын деми менен бир оорун деле билбей иштеп жүргөн экенбиз деп калам да. Анан эми ошо окуткан балдарыбызды 20 жылдык берип атат, айланып кетейиндер. Силердин дагы ден соолугуңар чың болуп, үй бүлөңөр менен аман сен болуп, 30 жылдык, 40 жылдык, 50 жылдык кылып өткөрүп, аман сен болгула. Ушундай сый көрсөтүп, мугалимге деген сый жакшы нерсе, анда мында эле ошол көңүл бөлгөн эже агайларыңарды чакырып, сыйлап аракет кылып атасыңар. Дайыма силерди ийгиликте коштоп жүрсүн, ден соолугуңар чың болуп жанагындай. Деги эле балдарды баягы окуу менен чектеп көнүп калганбыз. Ушу окуган бала эле жакшы, окубаган бала деп ушунча экенбиз да. Эми союздун тарбиясы ал биз үчүн. Чындыгында ар бир баланын турмушта жашоодо өз ордуну бар. Же окуудан берет экен, бирөө болсо эмгегинен агарып көгөрөт экен дегенде мына жакшынакай үй бүлө болуп, эртең бир келинчектер жүрөт, жакшы өздөрүнө тең келинчектер болушуптур баардыгы. Иши кылып үй бүлөлөрү менен аман сен болуп, ал эми калган бул жерде отурган коллективибиз болсо, ден соолукта сый үстүндө эле аман сен жүрө бергиле, алгыз эле жүрө берели. Жакшылыктарыңар көп боло берсин, ар бир үйдө тынччылык болсун, эли журтубузга Кудай Таалам тынччылык берсин. Анан эл ичинде ушу бизге берсин. Анан калкыңардын ынтымагы мындан ары дагы өсө берсин. Жакшы нерсе бизге баштоосун. Биринчиси 2 класс келип атат. Үчүнчүсү бүтүп атыптыр да. Ошондой болуп атабы, ошол сен дагы ийгилигиң болсун. Алдар урмат сен да барыңар эмесин болгула. Атапа, айтаңызлар келсін. Девлянан алға депчи. Төлөсүн ағай. Келбен тостулайды, Төлөсүн ағай. Менесен болула, ден соолукта жүрө беребиз. Главный ден соолук болсун, аман эсен болуп, кайда жүрсөңөр аман жүргүлө. Анда тигилерде таанайчы, Куран болуп эле сүйлөсүн. Келиңиздер эми. Бактияр, келем ушул бүгүнкү майрамыңар кут болсун. Үй бүлөңөр менен, жерге жээңер менен аман болгула, келечегиңер кең болсун. Дайым эле ушундай дастарканыңар жакшылыкка жайылып, аман болгула. Анан сиздерге монча улуу муундагы мугалимдер турат, андан кийинки муунду тарбиялаган мугалимдерибиз турат. Ар бир баланы жана айтып өтүшпөдү, ар бир баланын ошол келечектеги жакшылыктарына, ар бир жетишкендигине сүйүнүп отурушат. Ошондой балдардын айылыбызга канчалаган жакшылыктарды алып келип атат. Жана айтып өткөндөй чоң бир курулуштар келип атат. Анын баары ушул мугалимдин, ата-эненин тарбиясы. Анан ушу мугалимдерге да айта кетерим, ар бир баланын канчалаган кыялы бар, бир эмне деген кыял жоругу бар, ушунун баарына чыдап, ошонун баарын бир баланы биз тарбиялап кыялына чыдабайт экенбиз. Ушунча баланы силер маңдайыңарга отургузуп алып, ошонун баарынын кыялына чыдап, ошонун чыр чатагына чыдап, ушунча өстүрүп атканыңарга чоң рахмат. Ушул ар бир баланын өстүрүп, уясты учуруп, ушу балдардын эки жакта жүрөсүңөр, каякта болбосуңар аман болгула. Кай жерде жүрбөсүңөр да ушундай бир айылыңарга бир жакшылыктарды алып келип атасыңар. Ошонуңарга ата-эне сүйүнүп, мугалим сүйүнүп, ар дайым эле ушул жакшылык менен айылыңарга келип тургула. Аман болгула, майрамыңар кут болсун. Чоң айтыңыз келсин. Анда өзгөчө баса белгилеп, биздин класс жетекчибиз, биздин Талай акам айткандай, 19-дун 10 кыялыбызга башкача баарына чыдап, биз дагы жоош болуп эжейдин эрфи далай сакталып калды дегенде. Биздер деп болсо дарыланганга кетет эле эжей.
Андан кейін эле канча классты бүтүрүп атыптыр мына биздин эжейибиз. Эжей, ден соолуктуу болуңуз. Сизге таазим. Күлөп, биз топ тамаша алып күлүп атканбыз өзүбүз. Эмне деп айтабыз я эжейге. Какшатабыз да анан. Эмнеге эме дейт. Ай, жаны ачыйт да. Жаны кейип кетет да. Эме эле айтып атса, эме эле жок болуп атса анан. Айрыкча жанагы бир иш чараларда да жанагы ачык сабак эмелерде көп эме кылат анан. Сыймалак силердин башыңа сыймалак. Ошо Bir iş yok. Ama bir iş yok. Niye geldi bu? Ceket müşket. Ceket var müşket. Anam gül atmayız bunun. Buna bayağı sıymalak kartlar geldi. Aslında ejeyibizge özgöçө söz berip koyalım men. Абдан кубанычтамын. Бүгүнкү мен сүйүктүү балдарым, 20 жыл мурунку бүтүп кеткен менин окуучуларым, бүгүнкү эң бир турмушуңарда, жашооңордо бир сонун күндөрдүн бири болуп атат. Ошол күнүңөр менен куттуктайм. Анан эң биринчи эле коллективди куттуктап кетейинчи. Коллективибизде дагы ушундай бир асыл адамдар отурушат. Бардыгы ар бири чоң дүйнө, ар бир мугалим эже чоң гений дегендей. Анан ушул агайлар, эжелерге баарыңыздарга эң биринчи эле биринчи байлык болгон ден соолук каалайм, аманчылык каалайм. Ушул өзүң көркү болуп, балдардан сый-урмат көрүп, аман эсен болуңуздар. Жакшы күндөрдө көп кездешип жүрөлү. Анан биздин мен сүйүктүү балдарым, силер ушун кайрадан ынтымактын күчү менен чогулуп айылыңарга, уяңар мектебиңерге, ага эжелериңерге сый-урмат көрсөтүш үчүн, өзүңөрдүн билимдигиңерди көрсөтүш үчүн, кайрадан бир жолугуп ошо балалык кезге кайра баруу үчүн, бир сонун моменттерди эстөө үчүн кыздарыңардын баарын чакырып алып, Борикинде уюшкандыкта, жогорку деңгээлде өткөрүп баштадыңар. Мен абдан кубанычтамын, куттуктайм. Майрамыңар кут болсун. Мен жараткан Алла силердин эң биринчи ден соолугуңарга, өмүрүңөргө, үй бүлөңөргө, биримдигиңерге, тапканыңарга береке берсин. Ар бир ушул жерде турган окуучум 9-10 айыл болгула, 9 айыл болгула. Тукумуңар өссүн, көшөөңөр көгөрсүн. Түгөйүңөр менен дайыма ээрчишип алып, жакшы күндөрдө, жакшы салтанаттарда бизге эң керектүүсү эле жакшы сөз экен. Ошо жакшы сөзүңөрдү айтып, көбүңөр биз менен коллегасыңар. Биздин характерибизди, жүрүш турушубузду жакшы билесиңер. Анан ушул жүрүшүңөрдөн, ушул табиятыңардан, ушул тартибиңерден, ынтымагыңардан жазбай, аман эсен болуп, 80-90 баргыча классташ эле деп, бир классташ өзүнчө экинчи бир тууган турбайбы. Ушул калыбыңардан жазбай аман эсен жүргүлө алтындарым. Мен алыстан көргөндө делечи, мугалим экинчи ата-энеде болуп калат экен, өзгөчө класс жетекчи. Бир ичиңен жан дүйнөңөн бир дуба кетирип турасың да. Алтын менин классым эле, балам эле. Мынтсе экен, ошонун кемчилигин, типусун, же бир немелерин угуп, неметип калган, байкап калган болсоң, ошого жетсе экен деп тилейт экенсиң. Анан ушул жылда, ушул батанын баары кабыл болуп, жетинин бири кыдыр дейт. Каалаган тилегиңерге дагы жете бергиле. Бийиктиктерди багынта бергиле. Борикинде сонун эр азамат болдуңар. Мен ушунчалык сыймыктанып отурам силердин ынтымагыңарга. Ынтымак бар жерде бардык болуп турбайбы? Эң биринчи. Ынтымак болсо бардык табылат экен. Отурушу дагы, акчасы дагы, жашынакай болгон Борикиндей, кол ийиктей келинчектер таап алыптырсыңар. Багыңар тоодой болсун, өсүп өңгүлө, жетелешип, узак өмүр сүрүп, ата-эне бир туугандарыңарга сый көрсөтүп, эмнени тилеп атсаңар, ошонун баары кабыл кылсын. Мен чын жүрөгүмдөн ушуну каалайм. Сизге жакшы көрөм. Sen aldı 85, 12 elinde çırdeş, 20 yılda
Tilekке орын берелді ағынан чайға батағылып, тамақта даяр болып қалыптыр. Көрсеңіздер. Бұрыл әже, сіздер 20 жылдық беріп атқан біздің оқушыларымыз. Ошол майрамға құтты болсын өзіңізге. Ушундай жакшы уюшкандыкта, жакшы баштап атасыңар, аягына дейин жакшынакай өткөрүп алгыла. Ушундай жакшы күндөрүңөр көп болсун. Бүгүн бир балалыктын мындан 20 жыл мурдакы күнүңөргө барып, жакшы күндөрдү эстеп, ага эжелериңерди, өзүңөрдүн балалыгыңарды эстеп, жакшы күн болуп отурат. Ошоңор өзүңөргө кутку болсун, ден соолукта болгула, ойлогон ой максаттарыңарга жеткиле. Кудай буюрса, ушуга дейреки жакшы азаматтар болуп турсуңар, мындан ары дагы үлгү болгон жакшы жаштардан болгула.
Bu жерде коллективиме işlerine ийгилик болсун, алдыда келаткан эс алуулары жакшы өтсүн. Ардактуу мугалим ага эжелерге, сиздерге ден соолук болсун. Дайым ушинтип төрүңүздүн көркү болуп, аман жүрүңүздөр. Кез келип калган сыйларда дайыма төрдө аман эсен, төрт көзүбүз ушинтип чогуу акташтырганда чогуу бололу, ден соолукта бололу. Айылыбызда ушундай жакшы саамалыктар боло берсин. Балдарыбыз ушинтип кайрылып келип, учурашып, жакшы саламдарын айтып келе берсин. 20 жылдык ээлери Кудай буйрса мындай 20 жылдыктан дагы 20-ны өткөрүп аман болгула. Келечегиңиз кең болсун. Ден соолук болсун, аманчылык болсун. Аманчылык болсун буйрса баары болот, ден соолук. Куттуктайм дагы бир жолу. Рахмат. Бүгүнкү тоюңар куттуу болсун. Кымбаттуу 20 жылдык өткөрүп аткан той ээлери, бул да силер үчүн той дегендей ушу жакшынакай ынтымагыңардын аркасы менен уюшкандыкта дегендей тоюңарды баштап атасыңар. Аягына чейин үлгү болгудай, өзүңөр каалагандай, өзүңөр ойлогондой кылып тойду өткөрүп алгыла. Жалпы ден соолукта болгула эң негизи киси. Мына бакыйып, бирден үйдүн кожоюндары болуп отурасыңар дегендей. Ошо үй бүлөңөр менен аман болгула, ар бириңер өз-өзүнчө шаар болгула. Ойлогон ойлоруңарга, тилеген тилектериңерге жеткиле, колукталыңар менен аман эсен болгула, бала бакыраңар менен чогуу бирге болгула. Дайым эле ушундай ынтымакта болуп, шатыра-шатман болуп, той үстүндө жүргүлө. Эң негизгиси ден соолукта болгула. Ал эми ушу коллективимдагы ушул алдыдагы эс алуубузду жакшынакай өткөрөлү. Бул жерде баарыбызды эске алып дегенде ардактуу биздин ага эжелерибизди да чакырып турсуңар. Ушу ага эжелерибиз да ушинтип эле төрдүн көркү болуп аман эсен жүрө бериңиздер. Сиздер дагы ден соолукта болуңуздар, оорубагыла эң негизгиси. Кайсы жерде болбосуңар силерди иши кылса деп койдум да, кайсы жерде болсоңор дагы ынтымак, ырыскы, оомат коштоп жүрсүн, дасторконуңардан дайыма береке кетпесин. Сиз калат эле айтып коңуз, анан батагын алган калганын. Урматтуу окуучуларым, бул окуучу менен мугалимдин күткөн эле 1 сентябрь анан ушу 25 май экенда. Анан ошол 25 майга силердин ушу 20 жылдыгыңар туш болуп атат. Ошол 20 жылдыгыңар кут болсун. Силерди мындай сырттан көз караш менен караганда эң биринчи ынтымагыңар бар. Ошол ынтымагың кут болсун. Ынтымак болгон жерде баары болот эмеспи? Ушул жерде обозге жакшы хан жакшы дейт танысганда мен мектептен карап, мектепте иштеген тиги аяшкаларыңар бар эмеспи? Ошолордон да мындай байкайм. Негизи колуктууларыңар аябай ынтымактуу, жакшы колуктууларга туш болсуңар. Өнү өскүлө, көп бала чакалуу болгула. Ушул 20 жылдык менен чектелбей дагы 30 жылдыкка, 40 жылдыкка, 50 жылдыкка дегендей 60 жылдыкка барып деле жакшылыктарыңар мындан өсө берсин. Ошондой эле мугалими күндөй болуп чачылса дейт. Окуучусу күндөй болуп ачылат деген бар эмес, кандай урматтуу мугалимдер. Ушул ардактуу эс алууда эс алып аткан мугалим ага эжелерден көп билим тарбия алгансыздар. Ошол ага эжелердин таалим тарбиясы дегендей. Ушул ага эжелер аман эсен болуңуздар, ден соолугуңуздар болсун. Биз дагы силерди таяп келе жатабыз. Силердин ордуңарга биз отуруп калганбыз азыркы коллективдечи. Анан силерди көрүп алып аябай сыймыктанып атабыз. Биз жаш эле турбайбыз, биз ылдый жака келдик дегендейчи. Анан бизден кийинки мына ушул натиралар, бизден кийинки коллективдеги эже агайлерге айтып калчубуз биз. Биз мында бизде эжелер отурганда биз боякта отурчу элек, мондай болчу эле деген сиздердин таалим тарбияңар дегендей бар болгула, аман эсен болгула. Биздин ушундай жакшы саамалыктарда чогулолу. Силер болсо балдар дайыма жакшылыкка дасторкон жазгыла, бар болуңуздар. Башталгыч класска айта кетейин баса.
Başı sıymalak dese de koyma. 20 жылдағысын айтып olsa men 30 жыл мурун мында эстеп карасак ал кезде биз жаш кезибиz экен. Бирибизден бирибизге өткөрүп, мен биринчи ат тамгасын үйрөтсөм жана сен айткандай, бу тамгасын Нургүл эжеңер үйрөтүптүр. Андан кийин Дамир эжеңерге берип, аягында Динар эжеге тапшырганбыз. Жетинчилерди баштагычтан Раскүл эжеңерге узатканбыз. Бар болгула, ооба. 2 менен 4 окушканда. Ооба, ар тараптан өткөн бар. Гүлгөнгө жакшы деп атпай анан. Жантан бери ушу ичинде биздин ушу аяшкаларыбыздын салымы, ушулардын да ынтымагы, биримдиги үчүн ушинтип сиздерди тосуп отурабыз да. Ушул аяштарыбызга дагы чоң рахмат айтып коелу жигиттердин атынан. Анан ушуларга да бир 90га 100га чыга турган бир күлкүлүү калоо тилек айтып коеюнчу ошо уруксат бериңиздер. Баштадым. Жана укпай калганбыз айт. Махабат, Гүлнара бардык аяштары 90га чыгат экен. 90га чыккан киши унутчак болот да. Анан бир күнү сүйлөшүп өткөн, келгиле. Шерин ойнойбуз дейт экен. Чёрный касса ойнойбуз деп. Анан баягылар бириги алып башташат экен. Башта анан Махабат чакырат экен үйүнөчү. Махабат чакырып анан баягы унутчак болуп калган да. Баягы холодильнигине жазып алат экен. Чай берем, салат берем, тамак берем, биринчи тамак, экинчи тамак деп анан жазып алып, анан отурса эле баягы Залкардын баласы келип анан тигинсин жулуп кетет да. Анан чай эле калып калат тиги жердечи. Анан чайы калып калып анан баягы чайдап келип бере берет Махабат. Мунчак болуп калган киши. Эркиндей атын айта албай атпайм эме болуп калган дегендичи. Анан кайра эле чайдап келип берип атат дейт, анан бери чыгып анан чыгышат экен баягы. Гүлнар айтат экен. Ай, сонун отурдук, Махабат. Ар жакта жазгүл эметип калат дейт. Эмне Махабаттыкына бардык беле. Бул айта алам ошондой 90 жаш, 100 жашты ушул аяштарыбызга берсин. Ошентип ар дайым шылтылып чай ичип жүрө берсин. Аяштарга бербегиз, аман болгула. Ушул жаш. Бир жерден окуп калып атпайм бара ушул. Аяштарга ылайыктуу экен. Ушул эме анекдот айтып. Ожан ата-энелерге да айтып. Сен эртеңден башла чай бер. Жата бере балдар, ошону бизге деле айтып койчу деп укпай калышканда. Мына уктуңар ушул жана мен айтпай аткан. Бата кылып коелу агайлар эжелер. Амин. Бүгүнкү тоюңар кут болсун, өмүрүңөр узун болсун, денеңер сак болсун. Кудай рызкыдан кем кылбасын. Үй бүлөңөр менен, колдукларыңар менен, ата-энеңер менен, ага тууганыңар менен, эл журт менен, эл арасында аман жүргүлө. Мындай тоюңар көп болсун. Анан ушул жерде отургандар ошо бата беребиз деп той үмтетип ар бириңердин жакшылыгыңарга катышканга аракет кылалы. Баарыбыз аман бололу, бар бололу, бай бололу. Тамакка кирип берсеңиздер. Яктан не жасап үйдө. Молодец. Экөөбүздүн туулган күнүбүз бирде. Курамайке. Чоң өткөрчүбүз. Бир күнү 11 класста бүтүп кеткенден Элизанда сиз окуттуңуз. анан эле Тарелкаларды иште. телефон бир чурчун звонок келди, анан алсам. Эже саламатсызбы? Саламат. Кип? Мен туулган күнүбүз менен эже. Тиги Акунун баласычы, жерде жеңсе. Ой, рахмат, аны кайдан билдиңиз? Аман жолдун бар айтып атат. Айсыздар кайрадан чогулуп жүрөсүңөр десем, көрсө ошо биринчи барган жылы тиги аман жолдун туулган жүрүптүр да анан. Эстешиптир да баягы эжейдин да туулган күнү, аман жолдун да туулган күнү анан. Алай тиги Gülüyor atmayızdı. Aralık çok, ubakıtka bağınbaz. Uçkan kuştay uçup turat ömür az. Bir mezgilde jap-jaş tentik jigitler emin intip ulu adam bolup olturat. 20 yıl müntüp öttü tezele. Ak mektepten ketken elek geçele. Öttü aylar, öttü yıllar dizilip. Koştoş ordu, gözden yaşlar aktele. Andemesi aldığımızlarga 2004 yılı uşul mektepten bütürüp ketken 1986 yılkı baldardı, jana kızdardı joluguşуу kечиге çakırabız.
жашып чоңойгон. Мугалим жаз десе жазбай кыйнап, кээ бирде айтканын кылбай койгон демекчи 20 жылдык жолушка келген конокторго сөз бересиз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү салтанаттуу акыркы коңгуроо майрамынын жалпы катышуучулары, коноктору. Барыңыздарды ушу акыркы коңгуроо салтанаттуу майрамыңыздар менен өзүбүздүн атынан жана классташтар, досторубуздун атынан баарыңыздарды куттуктоого уруксат этиңиздер. Эмнедерди билбей турабыз. Убакыт учкан куш дегенди бүгүн ушул биз сезип отурат окшойбуз. Көчө эле ушул 11 классты бүгүнкү күндөн мурун ошо 20 жыл мурун ушул саат ушул убакыттарда ушул линейкадан алтын уябыз мектебибизден окууну бүтүп кеттик эле. Андан бери 20 жыл өтүп ушундук келип отурабыз. Эмне дейбиз? Биринчиден ушу баарыбызды тарбиялап, мектепке чейин тарбиялап өстүргөн ата-энелерибизге ден соолук, аманчылык каалайбыз. Ар дайым бар болуңуздар. Ошо менен бирге бизди тарбиясын берип, атамгасын үйрөтүп, колунан келишинче билимин берген агай эжейлерибизди майрамы менен куттуктап, сиздер да ден соолукта болуңуздар, ар дайым бар болуңуздар. Азыркы сөздү ошо биздин классташ кызыбыз Маткеримова Мирзатка сөз берели. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары, күбөлөрү, бүтүрүүчүлөр. Бүгүнкү акыркы коңгуроо салтанаттуу майрамыңыздар менен куттуктайм. Бардыгыңыздарга ден соолук каалайм, үй бүлөлүк бакыт. Анан бүтүрүүчүлөргө каалап кетерим, ушул келечегиңер кең болсун, жолуңар шыдыр болсун. Бийиктикти, адамдар суктанган бийиктикти багындырган жаштардан болуп чоңойгула демекчимин. Ушу мектептен алган билимиңерди ачыкка чыгарып, жолуңарды шыдыр кылып алчу өзүңөрдүн колуңарда деп айтмакчымын. Экинчиден, ушу биздин жарык дүйнөгө алып келген ата-энелерибизге тарбияны берип чоңойтуп, ушул жашка жеткизген ата-энеңизге чоң рахмат, тайзим. Бар болуңуздар демекчимин, ден соолугуңуздар болсун, ар дайым төрүбүздүн көркү болуп жүрүңүздөр. Үчүнчүдөн, бизди окутуп чоңойткон, атамгасын таныткан мугалимдерибизге чоң рахмат. Ден соолугуңуздар болсун, үй бүлөлүк бакыт. Аман болуңуздар. Ушундай болгон жаркылдаган жаштарды алысты уядан учуруп жүрө бериңиздер демекчимин. Ошол. Азыр биз ушу мектепти бүтүп атканда, андан кийинки ушу мектепти сагынган учурларда бир классташтар болуп бир хор ырыбыз бар эле. Ошого көңүл бөлүп коюңуздар. On yıl boyu okuduk birge, tek yaştan okşayızdı. Klasstaşlar saldırmaz koşup, oldu bütürgeler mezgilde. Cazanın barak doldurup, sırdaşuğa birin bolsuncu, gayra gayra yürüp kozgolup. Ey klasstaşlarım, sağınarlarım, uçkan uyan baysaldı olsun. Beni
sağlık olsun. Ben süygün klasdaşlarım. Biz dagı ушул мектебибизге жалпы айлыбызга кур кол келбей бир аз белектерди ала келдик эле. Ошол жакта ага эжелерибизге жалпы элибизге чакан белектерибиз бар эле, ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Анемесе ушул 1986 жылкы балдар 1-класска киргенде 4-класска чейин 4 эжейин окуткан экен, 4 мугалим. Ошол 4 мугалимди биз келип бериңиздерди чакырабыз. Зайдинова Динара эжей, Нургүл эжей, Исакова Динара эжей, Түменбаева Дамира эжей. Келип берсеңиздер. Элестетип атасыңар мына. Ушул эжейлерибиз мына маңдайыбызда турган кичинекей бөбөктөр турат го. Биз ошондой кезибиз эле да. Мына ушул эжейлерибизге терең ыраазычылык. Эжейлер ар дайым бар болуңуздар, ден соолуктуу болуңуздар. Ушу бизге канча нервиңиздер кетти, канча ден соолугуңуздарды бердиңиздер. Ошого жалпы досторубуз, классташ кыздарыбыз терең ыраазычылык менен ушу чакан белегибизди тапшырып коелу. Кабыл алып коюңуздар. Кол чаап турабыз. Нургүл эжейибиз келбей калыптыр. Нургүл эжейдин тадыркасы. Нургүл эжей. Нургүл эжей жок беле? Нургүл эжей жок экен. Урматтуу 20 жылдык окуучуларым, ооба, туура айтасыздар. Ушул 1-2, 3-4 класста чын эле 4 мугалим окутуп калганбыз. Шартка байланыштуу ошондой болгон. 1-класста А деген арифти тааныткам. Андан кийин 2-класста Нургүл эжеңер, 3-класста Дамир эжеңер, 4-класста Динара эжеге бергенбиз. Динара эжей тарбиялап өстүрүп, силерди Раткүл эжеңерге кетирдилер. Эми силерге эмне дейм? Биринчиден чын ден соолукта болгула. Өмүрүңөр узун болсун. Үй бүлөңөр менен бакубат жашоогула. Ушундай кечелерге, мектебибизге, жакшылыктар тойлорубузга келип туруңуздар. Мектебиз силер үчүн дайыма ачык, бар болуңар. Чоң рахмат. Урматтуу 20 жылдык окуучуларым, ден соолугуңар чың болсун, өмүрүңөр узун болсун, асмандар ачык болсун. Ушундай байрамдарды жылда өткөрөбүз. Жылдык болсо да 40 жылдык амунесын болуп келиптир мектепке. Рахмат силерге. Чындап Чоң рахмат. Эжеңе келбей калыптыр. Onu бияк менен турат, айткан эмессиң го дейт. Чакырылган, чакырылган. Мен кубанып атам, мугалим деген аябай ардактуу эшик да. Мына мондай окуткан окуучуларга жакшынакай сыйлыктарды алып, жакшынакай кабыл болуп. Силерге рахмат, 20 жыл, 10 жылдыкта ушул мугалим дегендерди сыйлап кабылдап атып. Мугалимдерди сыйлаш керек, мугалимдердин эмгеги аябай баамдуу да. Илгери мугалимдерди аябай сыйлашкан да. Азыр ошо кайра калыбына келишип каалайын да, доктор атат. Өмүрүңөр менен узактуу жашап, бактылуу болуңуз. Чоң рахмат эже. Бар болуңуз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү кеченин коноктору, урматтуу мугалимдер, кесиптештерим, 11-классты бүтүп жаткан окуучуларым, 14-ка келген коноктор жана 20 жылдыкка келген окуучуларым, силерге ден соолук барлыгына, ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалайм.
алдыга койгон жакшы ой максат тилектериңер аткарыла берсин. Силерди жакшы көрөм. Кичинекейиңердеги окуткан кездеги ар бир элесиңер көз алдымда. Эже тентек белек. Чынын айтпаңыз. Тентек эле болсо ошол убактагы элесиңер көз алдыма кетпейт да. Бактылуу болгула, өмүрлүү болгула, дайыма жакшы нерселердин үйлөрү болуп турду. Силерден сыймыктанабыз бар болду. Көп рахмат эжелер. Чоң рахмат. Азыркы бир аз белегибизде ошо убагында айтпаса сөз ата сөйлөт дейт. Ошо биздин жигиттер дагы ушул айылдын намысын коргоп жүргөн баарыңыздар билесиңер. Спорттун волейбол түрү менен райондун азыркы убакта 86-лардын ортосунда башка областтарда дагы ушу областтын намысын коргогонго жетишти. Ошон үчүн биз бияка Ной Садык атындагы орто мектептин физрук мугалими Урмат агай, сизге белегибиз бар эле, кабыл алып коюңуз. Урмат агай, мектептин айылдын намысын спорт менен көтөрүп, окуучуларыбыз менен аманчылыкта жүрө бериңиз. Кол чабайлар Урмат агайга. Ошо менен биргеле биз ошо бир аз өзүбүздүн дагы жекече иш-чараларыбыз бар эле. Жалпы айылга ушул спорт ден соолуктун булагы демекчи бир аз мелдеш уюштуруп коюлуш Урматоо агайга тапшырып аттык эле. Бизден 5000 сом агай. Бир аз толкундан аз өзүңүзгө берип коебуз ага. Чоң рахмат. Бул жигиттер менен Кыргызстанда мен деген турнирлерди жеңгенбиз Калкалардын атынан. Ушул жигиттерге чоң рахмат. Бактылуу болду. Чоң рахмат. Мектепте болгон, мугалимде болгон белектерибизди берип бүттүк окшойбуз. Эми жалпы айылыбызга ушу 86-жылкы сиздердин уулдарыңыздардын атынан айылдын керегине жаратып алгыла деп Калкагар айылына 1986-жылкы жигиттердин атынан 50 000 сом айыл башчы келип койсоң. Кончабыз. Assalamualaikum, урматтуу айылдаштарым, кандайсыздар? Азыр эле айтып өттү, урматтуу тентек байкелер, силерге чоң рахмат. Ден соолуңар болсун, дайым ошо элиңерде жардам берип жүрө бериңиздер. Ушул учурдан пайдаланып, урматтуу бүтүрүүчүлөр, силерге да ийгилик. Кудай буйрса, силердин араңарда депутаттар турат, министрлер турат. Силерде чоң үмүтүбүз бар. Жакшы окуулардан окуп, элге кызмат кыла бергиле. Кыргыз Республикасы сыймыктанган жигиттерден, кыздардан болгула. Чоң рахмат. Эжелер, сизге да чоң рахмат. Эми биринчи класста атамгасын окуткан кезде биздин балдар бир аз кичине отур десе отуруп калган балдар болчу да, анан 4 класска жетип чоңойгондо андан дагы бир топ эмгекти, бир топ энергияны талап кылган учурубуздан баштап мектепти бүтүргөн биздин алтындай болгон эжебиз Раткүл эжебизди чакырып коелу. Кол чабуулар менен. Эже, сизге ошо классташтардын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Биз үчүн канча эмгегиңизди бердиңиз, энергияңызды бердиңиз, күчүңүздү жумшадыңыз, тарбияладыңыз, өстүрдүңүз. Мектептен ушу алтын уядан учурдуңуз. Эже бар болуңуз. Дагы көптөгөн окуучуларды бүтүрүп, уядан учуруп, билимиңиздерди берип жүрө бериңиздер. Ар дайым бар болуңуз. Сизге эжебизге бир таазим кылып коелучу. Ошо менен кыздар, бир зат эжеге белек тапшырып кой. Урматтуу
ошол коллеждин 5-класстан баштап окуткан күндөрү азыркы күнгө чейин эсимде деп айта алам. Бизди урушса дагы көтөрчүбүз, сабагын окубай да аткарбай да келчүбүз. Орус педагогтан берип калды. Анан ошол кезде 11-класста бүтүп атканда эсимде жок. Кичине эме баягы бала элек эжеге ыраазычылык айтканыбыз эсимде жок. Азыр эле эжеге айтып аттым эле, сизге ушу рахмат айтканыбыз эсимде жок. Азыр айтайын дедим, линейкадан баягы сүрдөп айта албай койдум да, аягында сөзүмчү. Чоң рахмат демекчимин. Сиздин сөзүңүз менен азыркы күнгө чейин жүрөгүм тереңинде. Ошол күндөр менен, ошол сөздөрүңүз менен алдыга умтулуп, бийиктикти багындырганга аракет кылам, насип болсун. Анан ошол сөздөрүңүздү унута албайм деп айтмакчымын. Ден соолугуңуз болсун. Ушул мектептин алтындай болгон жаштарын буядан учуруп жүрө бериңиздер. Ак эмгегиңиздерди аябастан. Ден соолугуңуз болсун. Үй бүлөлүк бакыт каалайм. Билигиңизди тапшырып коюп алсак экенсиздер. Жалпы 86-жылкы балдар кыздарыңыздын атынан таарынбай алып коюңузчу. Дагы жолу микрофон алып балдарымды куттуктоого туура келип атат. Бүгүн жараткан Алла мага ушундай бир жакшы күндү ыйгарыптыр, мен ыраазымын. Жана эле 10 жылдыктарым жашоонун биринчи тепкичин басып атса, 20 жылдык окуучуларым жашоонун 2-чи тепкичин татыктуу басып, бул жашоодо татыктуу жашап, кечинде эле айткандай ынтымакта, биримдикте, уюшкандыкта жүрөсүңөр балдар. Силерге мен ушундай ыраазымын. Сыймыктанам, караныңарды көргөндө кубанам. Мен силерге үй бүлөлүк бакыт каалайм. Жараткан Алла 2 дүйнөлүк бакыт берсин. Кайда болсо жолуңар даңгыр болсун. Эмнени кааласаңар, кыялдансаңар, ошонун баарын кабыл болсо экен деп мен чын жүрөгүмдөн тилеймин. Силерге үй бүлөлүк бакыт каалайм. 9-уңар 9 жерде, 10-уңар 10 жерде чоң шаар, айыл болгула, бийиктикти багындыкла. Бир Кыргызстандын четин жойгон, жана эле балдар айткандай, келечектеги депутаттар турат, министрлер турат деп мен ушундай ишеним менен айта алам. Себеби силер багындыра аласыңар. Ийгиликтерге чоң максаттарды койгонсуңар. Мына кыздарым да келиптир. Кыздарым, силерге мен ушунчалык назиктикти, аялдык бакытты каалайм. Жашооңор ойдогудай болсун, жыргал жашоодо жашагыла. Мен силерге дагы эле жүрөгүмдүн түбүндөгү бир асыл сөздөрүмдү, кыпкызыл сапсары жапжашыл гүлдөрүмдү арнайм алтында. Аман болгула. Биздин бир аз берген билимдерибизди турмушта колдонуп, сонун жашап атасыңар деп ишенем. Силерге ыраазымын. Алла ыраазы болсун. Бардык сыйлыктарыңыз кут болсун. Чындап эле бүгүн сизге аябай ушундай бир сүйүнүчтүү күн экен. 2006, 96, 86 деп бардык жалаң ушул окуучулардын баарын эже окуткан экен. Сизге чоң рахмат, ден соолукта болуңуз. Анда эмесе ушул 20 жылдык кечиге келген коноктор ушул бардык сыйлыктарды, бардык биздин салтанаттуу линейканы буттуктап, Бейшеев Руслан сиздер үчүн жагымдуу орун сунмакчы. Саға өталмай, өрісің олсын жағар деп, ойнаған емес екен мен ай, ошондо сені табам деп. Ойнаған емес екен мен ай, ошондо сені табам деп, ай гүл қайырсаға барам деп.
Çoğun rahmat ece. Çoğun rahmat. Шындығында бұл біз ойлағандан башқаша сезім болды да мен мындай тоқымдан күткен емеспін де өзімше кәдімгідей сөз баш аяқ жаққа келіп чоғықтан бөліп күтіп қиналды шынында тоқымдан айтасың да ай үшін эмне деген суалды окшоп атасың канчадан бери жыйналышып жана остановкадан кыла албай биз четте алган ай мурунку маршруткада кошулбай калганбыз да эми жанагы туура суу балыкчы кошулса элге жеңилдик болуп эле силердей болгон жаштар карагачы жаштын колунан баары келет болуп өнүгүү болуп атат баягы билгөчө комсомол эчтеге жарабаганчы то есть эми мындай скучнораак эмес беле мен сиңдилердин туруп калчы барып дырада жайпасып кайнагай депчи ай сонун эле тазалап атмыксу деп койчу сен жериң дагы келин балдарыбыз ыйманычтуу сонун келиндерген ушу бактыңар жолдой болсун ким эмнени тилей алса жылы айланбай уулдуу болуп кыздуу болуп тилегиңердин баары кабыл болсун жүрөгүмдөн ыраазы жашактыңар менен бир топко бурчтарын жазап туштум эже көп айтып эмеспи деңиз булардын чекеси бурч эмес бурчпайт чекенин баары бурчта жейт аяк алганда урушуп кеттим ана несинде дубоштик деп көрсөңүз эже жетишкен да аягы чыдабай калгандай аягын урушуп туруп өзү көрүп калат эже чын айда ошону айтам да мурун көбү урушсам керек азыр ушундай эме алып потому что баланын жөндөмү кийин ойгонот экен да өзүн эле басып алып тыта берет экенбиз аны эмиш керек экен япониянын методун айтып атат баягы окуп атам да жок башкача подход кылдыла балага депчи целостный башкача сен сонун сен укмуш деп эле анан кийин ойгонот экен бала эми карагыла эң сонун жигиттер ошондо сиздер жаш келсиз да жаш не так чыдабай кандай убакыт болсо кичине токтолуп каласыңар да бир окуй болду эже бир аз тепегирээк эмес беле 11 класста көчү айтып атат 3 жолу сакалдуу класс болдук да 9 класс 10 класс 10 класс 11 класс 3 жыл мектепте дембил болуп жүрдүк да анан ошонун аягын
жетпеді. Ушул жерде линейка ушундай болуп бүттү баарычы анан. Элдин баары тарап кетти. Биз дагы эле мектептен кетпей жүрдүк. Коштошуп, тим менен укмуш Москвага келчү деп. Ал дейин таппай. Таку деген жазып койду. Келтеген көк краска менен. Рамазан айтсырай директор эмес беле? Ана кеттим, кыйкырып атат, үнүмдө жиндеп атат да. Силер артмак турасыздар деп сөз жок экен деп анан. Баскала деп бияка сабайн деп ойлоду. Аны ээрчип кетти артынан, шылыйт да атабыздар. Бул жерге келди да. Бул жерге кирип туруп эле. Мындайдан бул физика жакка басты да. Физика жакка басса тиги. Там четинде, эшиктин четинде. Таку плюс Эльзат деген көк аяққа жазып кетті да, кемсіз жазып салған білмейді. Бұл жерде тұрмайшы. Айтты саған, бетті да сүйреген да жоқ ай. Ит тұрмайсыңар. Мектептен шығар леле, кетіп. Айтсаң біле бар. Анам қырқылап жүрөз баяғы зәйтінші. Токойкеде накита шалып қайра ақтап білесің. Азыр ояқта ескі корпуста жаңағы 1986 11 класс деген жазу. Көк менен жазып салғанбыз кейін. Сырдап салғанбыз да. Ошол көк краска дақыр менен тұрады. Линейкада семек турчалап ошонун бетинде де жазып. Бетинде де жазып кеткен болсо ар бириңер аралашып ошондо биздин багыбызда 3 жыл ачылып калды. Жоғынан тиги 11 класс ашылып бизге комиссияда көп көрөбүз эмеспи? Бала жетпейт, үлкөн келбейт. Үлкөн качып, барса уктуп атат. Десем, жок барбайт деп бар. Үйгө атып келип бир кептер өтүрөгөн айлар жок болуп атат, токот ошону издеш керек да. Айлар бар. 9 класты бүткөндө баарыбыз өлөмдөй. Илады элек го батыра багыбызга ачылса экен деп жанагы ачылды деген ушундай сүйүнгөнбүз да. Быйыл деле 20 жылдыкка мына келет деп атканда тиги жол асфальттап жашоо калды. Жерди келет тосуп көрдүк. Ошол жерде өзүбүздү карашканда айтып кетпегиле окууга отуруп баланы кемибей окуп бүтөдү. 2 жолу кетсеңер мектеп жабылып калат. Уриза менен Назгүл бүйөп кетти. Биздин убакытта дагы эме болду. Он ачылмады, он эми 25-inde жол салынып акчалтай болду. Деме Батыр агай физкультура болгон сайынчы öğretintepиз да, бизде өлүмүшчү да тизип алды. Алдыңа биоган кетти. 25-майга жетпей, бир да кыз калбай каласыңар деп. Ушул. Сен дили бар, вообще тентек эмес болупсуң сен. Жок, мен тентек эмес жок. Кыздар менен. Кыздар турмушка чыкканда ушу мектеп. Зинат өзгөрмөй барат дегенде. Зинат бергенде ыйлатмак деген. Галакасер болып кетпекпіз ғой деп азыр. Галакасер болып кетпекпіз. Асты жүрген. Кафеде жүзінді барды жайсызға. Кимди билесиз? Калдыңыз Гүлназ деген кыз окуп Эльзат деген кыз билесизби? Шайлоо келем. Анда келип баары деңгээле чабылып чаңчыкта баарын. Биздин класс вообще бирикче меселе деп мен итте келмекем да. Ой 20 жыл үйүшпөйт. Ой жок ой үйүшпөйт. Үйүшүп атты. Мамам көчөй. Балдарда да ана бул. Айылдын көйгө бар. Шаңга барынча. Айлы жыйнашка чыйынга бере албайсың. Тиги акчаңа чоң эле пайда остановка сала баштап келсе эл үчүн жашап аткан жакшы болуп атпайбы? Жакшы болуп атпайбы? Азыр дөгдагы ушундай кыйынчылыкта окуучулардын саны аябай азайып кетти. Аякта отук ташу жок экен. Бизде ошол балдар билет да, участок жок экен балдар жер алып участок жок. Өнүгүү болуп атат, да ошол силердин салган чоң анасы. Ошол улай эсеге чоң ишер каралат. Айдосда чоң кулланабыздар. 10 жылдыктар мүзөн болуп беребиз. Чоң деме да. Элди ойлоп жашаш керек деп белгисичи. Ишеге максат орундалбайт экен да. Чоң максат койгондон андай деп да. Biraz ayrı. Чоң деле саналып турбайбы. Чоң эле ошол экен да. Чоң эле ошол экен. Максат чоң болуш керек. Кичинекей максат преступление деп коет. Мисалы үчүн мен акча алыш үчүн келген, бул мага болбойт экен. Акчама эле башка. Акчаны алсам экен депчи.
жана туруп атканым ошоңуз керек. Анан кийин телефон жаңы пайда болгондо жана кичинекей биз WhatsApp эле телефонго Садист-2 деген эсибиз келбей берет. Эчтекеси жок эле Садист-2 деп кетти. Оор биз вакытта Böyle taşatsın okşayıp Sadist var değil, sadist değil. Çıkartmayın, çıkartmayın. Ne diyor? Sadist var, ne yapmışım düşünmeyi. Saat 12'den ötüp alıp vereceğim. 45 minut bitti. Bizde ruhsat verseniz, mallarınızı verseniz, biz de iş şaralarımız var bile. Kızlarda konuktay turgan yerlerimiz var bile. Sizler bu şaka bir oldunlar bile. Sonra kolleyken Emigер сак болсун, ар ким үй бүлөсү менен аман эсен болсун, каалаган тилектериңерге жеткиле, ойлооңорго жеткиле, ортоңордо ынтымак уяласын, үйүңөрдө болсо кут, береке, жакшылык, той болсун. Ар бириңердин ушул коллектив тойсу, класс ичинде, балдардын ичинде ушул ынтымакта өмүр бою жетелешкен чал кемпир болгон чокту, жакшы сөздөрүңөрдү айтып, жүрөгүңөрдөн бир чын мээниңерде мамиле кылып, аман эсен жүргүлө, кайда болсо аман болгула. Тилектериңер кабыл болсун, көбөйгүлө, өскүлө балдар. Ар бириңерде 6-7ден балалы болгула. Келиндерибиз мат кереги болсун, кыздарыбыз да ошондой болсун. Айна мектепке жакшы күндөрдө келип, жакшы жерлерде жолугушуп жүргүлө.